Эки кыргызстандык ишкер, бир чех ишкер болуп, бул өндүрүштү 2020 жылы ачканбыз да. Мисалы, бул джинсынын фасону тарыхы уже 400 жыл. The price point is a little bit premium, but we are mainly selling to the German and the Scandinavian market. Бул 100% пахтадай. 100% пахта, 100% кыргыз пахтасы да. А бул футболка канча турат? 55 евро. Колго да кармасаңыз хан. Кыргыз ак кой жүн деген ассоциация түзгөнбүз. Биякта жашаганым 18 жыл болуп калды. Биякта окууга келгем. Азыркы учурда ошо ишкерчилик менен алектенем. Андан тышкары ошо Чех Республикасынын Кыргызстандагы ардактуулук консулу болом. Анан ошо негизги менин миссиям, максатым ошо Чех Кыргыз эки эл аралык байланышты ошо өзгөчө ишкерчилик байланышты өнүктүрүү да. Биз болсо азыркы учурда ошо Прага шаарынын чок борбору Вацлав аянтында турабыз. Вацлав аянты бул Прага шаарында Бишкек шаарындагы Алатуу аянтындай эң борбор аянты болуп эсептелет. Сиздерди биздин борборду кеңсебизге чакырабыз. Биздин негизги Кыргызстан менен, жеке эле Кыргызстан эмес, борбор Азия өлкөлөрү менен жүргүзгөн иштерибиз негизинен ошол бизнес долбоорлорубуз ушул жакта жаралат. Сырты фасады илгерки Праганы элестетет. Бирок ичи болсо бүт эле заманбап имараттар. Көбүнчө бул аянтта дүкөн же болбосо офистерде да эл жашап алган, туристтер көп. Жашаган ыңгайсырап. Азырынча чакан кеңсебиз бар. Бирок мен чын айтсам, өзүм шериктериме абдан ыраазымын. Себеби дегенде менин баягы Кыргызстан жараным да. Булар чехтер эч качан мындай бөлүнүү болбойт да. Сен кыргыз же болбосо сен азиат келип. Баарыбыздын укуктарыбыз бирдей. Биз баягы партнерлорбуз. Ошо бизнести дагы бул долбоорлордо чогуу түшкөнбүз. Анан булардын ошо бир болгон эмеси, мүдөөсү ошо чех экспортун өнүктүрүп, чех технологиясын ошо Кыргызстанга, Борбор Азияга көбүрөөк жайылтсак, экспорттосок деген да. Бул болсо ошо биздин жана негизги офисте кыла турган жумуштар, жолугушуулар да. Эки конференциялыбыз бар. Чакан конференциялар, анан чоң конференциялар бияка уже башталып калыптыр. Бул болсо кабинеттер, жакта кызматкерлер отурат. Бул болсо ошо биздин ресепшн. Биз болсо ошол биздин өндүрүштү ушул жерге жайгаштырганбыз. Биздин компаниянын аты англисче Own Stitch. Эми Кыргызстанды баары кийим тигүү жеринде Самопашев өлкөсү катары тааныйт. Кыргызча билбейм которуңуз кандай, бирок Самопашев деп эле баарына кеңири тарап калган го. Бул компанияны биз 3 шерик болуп ачканбыз. Мен ал 3 шериктин бирөөсүмүн. Бирөөсү Павел мырза, азыр биз тааныштырабыз. Анан Аймен мырза, Аймен Касенов. Ошондо биз эки кыргызстандык ишкер, бир чех ишкер болуп, бул өндүрүштү 2020 жылы ачканбыз да. Бул жерде биздин жарнаманы көрүп атасыздар. Бул биздин лого, тетиги илип турган ийнелер. Чыгыш философиясында бар го, такыр бүтпөгөн процесс дегенчи. Кийим такыр чексиздик, ошо чексиздикти түшүндүрөт. Экинчи жагы ошол ийне бири-бири менен сайышып турганы, ошол бул биздин көбүнчө колдоно турган эме негизги аспабыбыз, бул ийне. Анан экинчи, үчүнчү нерсе, көбүнчө карталарыбыз көргөндө мындан долларды көрөт да. Демек ошондон биз пайда көрөбүз дегендейчи. Анда фабриканы өзү. Анда жүрүңүздөр, ошо фабриканы көрсөтөйүн. Мага жардам берип койсу, чогуу андай ачалык. Okay, so we basically put this flag in as a symbol of our collaboration with Kyrgyzstan. Павел Долнечек, ошо менин шеригим, бизнес шеригим, досум. Ушул идеяны Чехиядан Кыргызстанга алыс сапар барып, өзү бизди таап, ошол сунуш кылган киши. Павел болсо ошол бияктагы өндүрүштү негизи бутуна тургузуп иштеткен адам да. Биз болсо ошо жардам беребиз. Биздин азыркы бул баягы жаңы эме да, продукция да. Биз азырынча жана Жалалаттан келген пахтадан эле тигип атабыз да. Бирок баягы колду көндүрүп алгандан кийин, анан азыр саткандан кийин биздин негизги максатыбыз ушу жана мерино жүндөн джинсы тигүү. Себеби дегенде азыркы алдыңкы
белгилүү брендтер, Италиядагы брендтерчи, ошол Макс Мара же болбосо Versace деген алдыңкы брендтер бар го. Алар мерино жүннөн джинсы тигип, мисалы бир джинсыны $350–500 сатып атышат да. Эмнеге ошончолук кымбат? Алар биз ошо органикалык мерино жүннөн тигип атабыз деген эле рекламасы да. Биз болсо азыр Павел кененирээк айтып берет. What is unique about this is the width of the fabric. These jeans are called selvage denim jeans, and the hallmark of these jeans is this red ID. And this ID is basically made on the selvage denim machines. The machines were originally developed in the United States and then later reinvented or adapted for a Japanese market. And they basically make this line. That makes it multiple times more expensive than traditional denim. And that's why many people basically wear it like this, where they cuff it up like this and show the ID. The ID is also visible right here, just a little bit, just a small touch. And also here we have it. Бул брендтин маркасы ушундай. Бренд маркасы ошол өзгөчөлүгү да, кызыл линия, ошо японский бренд. So normal market price it's around 300 euros. We are selling them around 270 right now. The price point is a little bit premium, but we are mainly selling to the German and the Scandinavian market. So the price is within our range of our competitors. Мисалы бул джинсынын фасону тарыхы уже 400 жыл. Илгери Американы жаңы ачып атканда, Америкада жана алтын каскандардын кийип жүргөн джинсынын фасону да. Ошон үчүн азыр бул ретро болуп, аябай популярдуу болуп атат да. Okay, we'll show you how these jeans are made. So азыр эми ошо джинсы кандай тигилет, кандай сатат, ошону көрсөтөбүз дейт. So every machine has specific purpose. Everything around this column is for light textiles, so t-shirts and sweaters. And then everything else is basically for heavy markets, heavy materials like a jeans. Okay, so let's check this machine specifically. This is the oldest machine that we have here. It was made in Czechoslovakia and is specifically designed to make a holes for your flyer at the pants. Robin, can you show how it's run? Илгерки машина болсо деле өзү тигеби? Өзү тигет, керек болсо. So here you can see that we don't need to use the latest and greatest technologies everywhere. Sometimes very old machine work, they just need a little bit of care. So currently we have around 4 workers, but they're working on part-time. So today is a low volume production day, we don't produce so much. Талоочуларды дейли, Кыргызстанга өндүрүш жайгашып калса, ошол тигүүчүлөрдү каалаган ошол кызматкерлерди өзүңөр үйрөтөсүңөрбү? Definitely. So our plan to use our local partners in Kyrgyzstan. We have many contacts that we can start this business with. And we basically take the technologies that we have here, and we want to replicate it in Kyrgyzstan. So we ourselves, we will come to Kyrgyzstan, teach people how to do it, give them specific work instructions, how to keep the quality the same as here, and basically export it from Kyrgyzstan. Okay, let's step here. This is what is currently being produced. These will be t-shirts from merino wool. Бул меринодон. Тиги болсо пахтадан болсо, бул 100% меринодон да. Жүндөн тигилген футболка. Азыр ушуга да суроо талап болот эле. Ооба, азыр ушу. So do you have demand for such kind of product? I mean for merino? Definitely. We know that we have a demand for organic cotton t-shirts. So logically the next step is to add This is a cotton, yeah? This is a cotton. Айырмалап көрүңүз. Бул болсо пахтадан, бул болсо меринодон да. And these t-shirts we're going to be launching in about 1 month. And here basically in every single tag we also describe the journey of the material. So here is organic cotton in Kyrgyzstan. And we also put who manufactured it, where, when, and the quality stamp. This is all done by hand. А бул футболка канча турат? 55 евро. So in Germany that would be arm angels, in Sweden that would be asket. Биздин ушундай концепцияда иштеп аткан конкуренттер Германияда, анан Швецияда дейт да. Бирок биздин бир айырмабыз, биз алардан айырмаланыпчы фермерлерден баштап иштейбиз дейт да. Биз билебиз дейт, кайсы фермерден жүндү сатып алабыз, кандай сапатта сатып алабыз, анан кайра ошол саткан продукциябыз
табаттан түшкөн кирешеден биз ошо фермерлер менен бөлүшкөнгө даярбыз дейт. This machine is an experimental machine. We bought it because we want to do handmade scarves. Бул жалпы өзү эле шарч жасайбы? Бул өзү эле шарч жасайт. Могу эмеден мерино, э? Мерино жүндөнчү. 100% мерино жүндөн. Жүндү ирип бул Жүндү ирип, жүндү ирип. Бул машина ирип. So it was all done by hand. Бүт кол менен салат дейт да, ошо. Бул жерде бир отуруп алып Ошентип дейт. Handmade. Бул ошо бир дагы кошулмалары жок. Эмесе өңү түсү органикалык. Колго да кармасаңыз кан. So, and this is the beautiful segue because right now we basically have to do all of the painstaking work to collect it and then transport it to Bulgaria. When this transport happened, we basically carrying about 50% of waste, which is washed away. Ошо биздин баягы көйгөйүбүз да көздөгөн максатыбыз жүндү бияка Европага ташып отурбай кир бойдончу. Мисалы жанагы Кыргызстанда кыркын учур болгондо койдун жүнүн кыркып туруп бир жерге алып келип Кыргызстандачы ошол жерден ушундай евростандартка жооп бергендей кылып туруп жууп тазалап анан ошол ар кайсы жүндүн эмесинде түрлөрү көп да ошолордун баарын бириктирип туруп кошуп туруп анан бир продукция алып туруп кездемелерди ошол жактан тиксек Кыргызстанга пайда көбүрөөк түшмөк. Жылына канча тонна жүн алып келесиздер? Пахта. Биз былтыр 200 тонна жүн алып келдик Кыргызстандачы. Бирок Кыргызстанда эгерде жалпы алып көрсөк фермерлердин дармети бир ашып кетсе 500-600 тоннага эле жетет экен да. So we will show you the old album that we brought from Kyrgyzstan. Биз азыр сиздерге эски альбомубузду көрсөтөбүз. Биз Кыргызстандан атайын алып келгенбиз, тарых үчүн да. So this is Касиет. Бул Касиет фабрикасы Токмок шаарында. Бул эң убагында ошол жалгыз Кыргызстан эмес, Борбор Азиядагы эң чоң ири жүндү иштетүү фабрикасы болгон. Бул убагында Кыргызстанда СССР учурунда 10 миллион баш болгон ак кой, ошо ак кой жүнүн ошо 10 миллион кой болгон. Азыркы учурда Кыргызстандын көлөмү бир 500-550 миң тонна. Касиет менен биз тыгыз байланыштабыз. Ошол Касиетке Кыргызстандагы фермерлер өзүнүн продукциясын алып келип, ошол жерден буну Европага ташып отурбай, жууп тазалап, евростандартка жооп бергендей кылып туруп, анан ошол жерден тигип дүйнө жүзүнө таратсак деген эмебиз да. Оюбуз да, мүдөбүз ошондой. Биз 22-жылы октябрда Кыргыз ак кой жүн деген ассоциация түзгөнбүз, фермерлердин ассоциациясын. Кыргызстанда ошол ак кой жүн менен алектенген болгон фермерлердин башын бириктирип, 32 фермерлик чарбачылык бар. Бул Баткенде жок экен, бирок калган бүт 6 областта бар экен да. Ошолордун баарын бириктирип, Павел мырза да ошол келип, анан биздин негизги максатыбыз бул жөн эле тигип пайда табуу эмес, ошол биринчи кезекте фермерлерге көмөк көрсөтүү. Демек бул 100% пахта да? 100% пахта. 100% кыргыз пахтасы да, органикалык пахта. Жалаптын эле ушу кадимки пахтасынан ушуна футболка тигилет экен бул жакта. And basically the story of the material is described here on a t-shirt. Биз ошол эринбей бул футболканын тарыхын футболка жазып койдук да. Калган эме Кыргызстанда иштелип, эме кайра бияка алып келип, тазаланып жуулганы Германияда. Анан монда кездеме болуп тигилгени Чехияда болду. Ошон үчүн бул узак сапар болду, бирок жакшы себептер үчүн деп турат да. And basically this is 22 micron socks made from 100% merino. Бул акыркы продукциябыз атайын байпакты 22 микронду мерино жүндөн тигип атабыз да. Ошо карап көрсөңүз, бул дагы кандай колго кандай сезилип турат да. Бул болсо ошол мисалы биздин эң азыр сатылып аткан продукциябыздын бири 100% кайыш Кыргызстандан келет. Негизи ошо Талас областында биздин шериктерден сатып алабыз. Азыр тиякта дагы ошо кайышты көрсөтө алам. Анан калган бөлүктөрү баары Европадан да. Мисалы могул темирлерин биз Франциядан сатып алабыз, курду боёгун Италиядан алабыз да. Анан кээ бир тетиктерин Япониядан алабыз. Ошол эле кайыштан болсо мондой акча сала турган же карта сала турган капчык же болбосо жана маки же башка нерселерди, ачкычтарды тагып ала турган нерселерди тигебиз. Мына жакта.
өзүңүз көргөндөй сапаты башкача. And here we're also developing leather care products. So it's not only about longevity of the products, but also caring about them. So this is a wax that we use to treat the leather. You can smell it. It smells very nice. It's made from honeybee's wax with a pine tree. Pine tree. Мүмкүнчүлүктөр көп дейт, албетте дейт. Фермерлер кайрылса, биз иштешкенге дайырбыз дейт. Бизде бул продукция бүт Европага эле тарап кетет дейт да. Ушундай аны камтай алабыз дейт. You will see leather, tanning substance, thread, buckle. So this is our website. This is basically what our customers see when they visit us. We try to use very minimal design and minimal pictures, so you don't see any gimmicks or flashy titles. It's basically all very simple. And what we do differently is that you have basically a product page with your sizes. You can add to cart. So all of our products, this is basically our best sellers. So jeans are currently in pre-order, shipping early next year. Notebooks are selling good, socks, gel about cotton t-shirts. We also have one collaboration with Japanese company for knives. And yeah, very small product range, but focused on the best products. And then this is our Kirina website. So this is our B2B. So this is like a D2C, direct to customer. Our B2B markets is mainly for Kirino, so Kyrgyz mountain merino, where we basically describe how we source the wool. This is one of our farmers, very respected from Isikul, and our products. So skirt wool, tops, noils, short fibers. We can also make a yarn, so different types of yarn and different types of fabric. In order to make this happen, right now we basically outsourcing every single step except for shearing. In Kyrgyzstan, we currently work with about 76 farmers as of right now, and we collect the wool and bring it to Europe. Жанында ошол Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы азыр биз жасап жаткан негизги ишкерчилик долбоорлордун авторунун бири ошо Людек Свобода мырза. Так как история Чехии и Кыргызстана очень длинная, то история опять повторяется, и чехи заинтересовались в новых среднеазиатских рынках. И Кыргызстан, как маленькая страна, очень симпатична Чехии по своим размерам, подобному менталитету и быстро развивающемуся рынку. Так как меняется геополитическая обстановка в мире, то Кыргызстан стал очень привлекательным местом для многих чехов, чешского бизнеса. Что нам в Кыргызстане нравится, быстро развивающееся гражданское общество. Людек мырза айткандай, биздин жана Керино деген долбоорубуз кыргыз айыл чарбасын өзгөчө ошол жана бизде кой көп болгондуктан ак кой жүнүн Чехия аркылуу евро биримдик аркылуу дүйнөлүк базарга чыгарып ошол алдыңкы мисалы Австралия жана Жаңы Зеландиянын жүнүнөн кем кылбагандай кылып бияктан ошо керектүү сертификация, керектүү сапаттуу эмелерди кагаздарды алып таанытып, анан ошону Кыргызстандын фермерлерине түз дүң базарына жол ачып берүү деген максатты коюп атабыз. Бул азыр биз жасап аткан бүгүнкү күндө реалдуу проектибиз. Анан экинчи проектибиз болсо, экинчи долбоорубуз Людек мырзанын шериктери жанакы бизде свет өчү көп болот атпайбы? Ошол электр энергиясын көп убакытка чейин батареяда сактап, анан аны өндүрүшкө же үй чарбачылыкка же болбосо керектүү инфраструктуралык объектилерге пайдалануу үчүн завод пландаштырылып атат. Ошо Кыргызстандачы, себеби дегенде ал завод азыр Чехияда бар, Берлиндин жанында салынып атат. Анан Азия чөлкөмүндө ошо Кыргызстанды тандап алышкан, себеби дегенде бизде 300 күнөс түгүн бар, энергия көп. Бирок бизде тилекке каршы ошондой технологиялар жок да. Анан жанакы Теслада эле бул компаниянын өзүнүн патенти бар. Ошол жанакы үйлөргө же болбосо чарбачылыктарда батареялар чыгарып, ошол жакта бир жумага чейин электр энергиясын сактаса болот да. Биз
эмне себептен ошо өндүрүштү Чехияда, ошо Прага шаарында баштап алган себеби башка Европа өлкөлөрүнө жана шаарларына салыштырмалуу биякта англисче doing business деп коет го, ошо ишкерчиликти жүргүзүү боюнча шарттар аябай ыңгайлуу да. Биз эми баягы чакан ишкана болгондуктан башында жанакындай салык боюнча каникулдар берилет. Анан бул ижара дагы бул мамлекеттик ишкана Чех темир жолу да. Анан эгерде биз атайын ушундай абаны булгабайбыз, экологияга зыян, терс зыян жок ушундай кийим тигибсек, бизге дагы аябай ыңгайлуу шартта ошо узак мөөнөткө ошо ижарага ушул жерди берген. Биз азыр ошол кичине бутубузга туруп, бул жана сиздерге көрсөткөн мерино жүндөн жана пахтадан тигилген кездеме жана жиптерди жакшы бир көлөмгө чыгарып алып, анан үлгүлөрүн жакшы ошол суроо талапка жооп бергендей чыгарып алып, анан ошо Кыргызстанга массалык продукцияга өтсөк деген эмебиз бар да, планыбыз бар. Мен өз күчүм менен Чех өкмөтүнүн Евросоюздун стипендиясын утуп алгам. Биякта ошол Карлов университетинде окугам. 5 жыл, андан кийин 1 жыл Америкада окугам. Бүт окууларым стипендиянын эсебинен болгон. Себеби дегенде менин ата-энем жөнөкөй мугалимдер, апам математика мугалим, атам физика мугалим. Анан ошо дайыма билимге мени үндөшчү. Мен ошол Бишкекте 5-мектеп бүткөм, андан кийин улуттук университетти бүтүргөм, бакалавриат политология, андан кийин эл аралык университет бүтүрүп, 5 жыл бою стипендияларга берип атып, ошо аягында ошо Чехияга буйрук экен Карлов университетине окууга жолдомо алгам. Үй бүлөм биякта, тиги 3 балам да биякта төрөлгөн. Ошол себептен мага Прага бул экинчи үй да.